Тоодо барасы дагы ушул жерде нан болуп калса, ушул жерде кафе болуп калса деп сүйлөй берет. Эгер бизге ушул суроо берилсе, жакшы эс алдык, уйку бышты дейбиз. Аялыңа сырыңды айтпа. Рахмат деп адамга айтып жүрөбүз да, биринчи Аллага айтпайчы. Эң бир улуу сыфаттар, бүгүн мусулмандар да ушул сыфаттарга жете албай кыйналып жатат. Эгер жыргаганда, чоң үй кургандар, көп акча тапкандар айниктерине темирден решетке койбойт эле. Алкама ибн Харис радиаллаху анху айтат: мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга өзүмдүн коомумдун 7 адамдын ичинде келген элем. Алкама ибн Харис радиаллаху анху мусулман болгон эле. Бирок экинчи жолу пайгамбар алейхиссалату вассаламга келген убагында пайгамбар алейхиссалату вассаламга салам бердик, бизге жооп берди. Пайгамбар алейхиссаламга бир сүйлөдүк элек, биздин сөзүбүз жагып калгандан бизден сурады: "Ма антум, силер эмнесиңер?" деп. Биз айттык: "Момунбуз" деп. Ошондо пайгамбар алейхиссалам айтты: "Ар бир сөздүн далили болот, акыйкаты болот. Ал эми силердин ыйманыңардын акыйкаты эмне?" Адамдын оюнда эмне нерсе болсо, ошону сүйлөйт да. Пайгамбар алейхиссалам эмнесиңер деп суроо берди. Бул момунбуз деп жооп берди. Бир адамдын курсагы ачса, не кылат? Ар нерсени нанга окшото берет да. Ал нан туурасында ойлоно берет да. Тоодо барасы дагы ушул жерде нан болуп калса, ушул жерде кафе болуп калса деп сүйлөй берет да. Эмне үчүн? Анын ою нан да. Ошол үчүн сахаба радиаллаху анхудун ою ыйман акырет болгондуктан кайсы абалда алардан не болдуң, абалың кандай десе, момунмун деп тура калат эле да. Ошого пайгамбар ма антум десе болот. Сапардабыз деп жооп берсе да болот эле бугачы. Жолоочубуз десе да болот эле, зияратка келдик десе да болот эле. Бирок эмне үчүн момунбуз деп жооп берди? Себеби оюндагы эң чоң маселе ошол да. Кимдин оюнда эң чоң маселе болсо, ар дайым ошону сүйлөп жүрөт. Ошол үчүн Балагат китебинде айтат да, кайсыл адам курсак ачкан болсо, адамды карап айтат: "Токочко окшогон бала экен" депчи. Эмнеге десе, ага токоч керек азыр, курсак ачкан. Ошондо сахабалар эмне деди? Биз момунбуз деп жооп бергенде пайгамбар алейхиссалам ар бир акыйкаттын, чындыктын далили болот. Ал эми сенин ыймандуумун деген сөзүңөрдүн далили кана деп. Чындап эле ушул нерсе биз ойлонто турган нерсе да. Биз эмне үчүн биз мусулманбыз деп далилибиз кана туура келме айтабыз, бирок ошону элге далил деп амал менен көрсөтүп берүү да. Хариса радиаллаху анху уктап жатат эле мечитте. Пайгамбар салам келип ойготуп: "Кайф аспахта, кандай таң атырдың?" деп сураганда жооп берип атат: "Асбахту муъминан хакка", чыныгы момун болуп таң атырдым депчи. Чыныгы момун болуп таң атырдым деп жатат да. Эгер бизге ушул суроо берилсе, жакшы эс алдык, уйку бышты дейбиз да. Же болбосо аябай жылуу мечит экен, же кышта дават кылсак суук мечит экен, үшүп калдык деп айтабыз да. Бирок алар нени ойлоп атат? Биринчи ыймандуулукту айтып атат да. Ошондо пайгамбар алейхиссалату вассаламга биз айттык, 15 сыфатыбыз бар, 15 биздин ишибиз бар. Бешөөсүнө сиз буйрук бергенсиз, ошондуктан аткарып жүрөбүз. Ал эми бешөөсүнө сиздин жөнөткөн элчиңиз буйрук берген. Ал эми бешөөсү биз жахилияттан исламга чейин эле ошол сыфат менен жүргөнбүз. Азыр деле ошол сыфаттар бизде бар. Эгер сиз тыйсаңыз, токтоп, бул жакпайт, бул жаман сыфат десеңиз таштайбыз. Чыныгы мусулман ушундай болот экен. Буйрук эмне келди, ошону аткарат. 6 кылып алган жок да. Же 4 кылып алган жок да. 5ти пайгамбар алейхиссалату вассалам айтты, аны аткарып жатат. Пайгамбар алейхиссалам бир элчи жөнөтүп дагы 5-өдү айтты, аны дагы аткарып жатат. Дагы өзүбүздүн жахилияттан бери келе жаткан биздин табиятыбыз болуп калган сыфатыбыз бар. Эгер ошол учурда бар, эгер жакпаса сизге токтот десеңиз токтотобуз. Илля антанахана я Расулуллах, эгер сиз токтосоңуз, тыйсаңыз биз токтонобуз. Пайгамбар салам айтты: "Мен буйруган 5-өсү эмне?" Айтты: "Аллахка, периштелерге, китептерге, пайгамбарларга, тагдырдын жаман жакшылыгына ыйман келтир" деп айткансыз. Ушул 5-өөнү ишенип жүрөбүз. Ал эми менин элчим айткан 5 нерсе эмне? Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака абдуху ва расулух. Күбөлүк берем, Аллахтан башка кудай жок, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи сиз Аллахтын кулу, элчиси деп айт деген. Муну айттык. Намаз тургуз деди, зекет бер деди, Рамазан айында орозо тут деди, кимдин күчү жесе ажылыкка барсын деди. 5-өөнү аткарып атабыз. Башка кыл элекпиз 6-чысыны.
Famal hisalullati takhallaqtum biha fil jahiliya. Alemi 5 sıfat jahiliyattan beri kele жатқан alem ne nerse деп сурады. Ошондо элестетип көрүң, жахилият тоорунда динге чейин дагы адамдардын сыфаты бар экен да. Аш-шукру индар раха. Жеңилчилик келгенде шүкүр кылабыз. Шүкүр дегенди дайым эле айтып жүрөбүз, бирок жеңилчилик келгенде унутуп калабыз биз. Кандайча? Жеңилчилик келгенде, бир жакшылык келгенде, кандайдыр бир сүйүнүчтүү иш болгондо рахмат деп адамга айтып жүрөбүз да, биринчи Аллага айтпайчы. Же өзүбүзгө мактанып жүрөбүз, же бирөөгө рахмат айтып жүрөбүз, биринчи ошол учурда бул жакшылыкты Аллах кылды деген сыфат жүрөккө келиш керек. Ойго биринчи Аллах кылды ушуну деп туруп, алхамдулиллах, анан рахмат десе болот эле да. Бизде алхамдулиллахдан мурда рахмат чыгып кеткендиги болбой калып атат да. Ошол үчүн эме дейт, динге чейинки доордо ушул сыфаттар болгондуктан Пайгамбар салам аларды мактап жатат. Биринчиси, жеңилчилик келгенде шүкүр кылыш керек. Ким жеңилчилик келген убакытта шүкүр кылса, Алла ошол жеңилчиликти дагы көбөйтүп берет. Жеңилчиликти Аллах Таала дагы көбөйтүп берет. Алланын уадасы бар, эгер шүкүр кылсаңар, анда мен аны сөз көбөйтүп берем деген. Экинчи сыфаты ас-сабру индал бала, кыйынчылык келгенде, сыноо келгенде биз ошол убакта сабыр кылабыз. Кыйынчылык келгенде сабыр кылабыз. Үчүнчүсү васидку фи маватинил лиқа. Душмандар менен беттешип калганда бекем турабыз. Варридо бимуррил қада. Жана разы болобуз тагдырдын ачуусуна. Мусибат, кыйынчылык душмандарга келип калса да сүйүнбөйбүз деп атат. Эң бир улуу сыфаттар, бүгүн мусулмандар да ушул сыфаттарга жете албай кыйналып жатат. Бирок ошондо не кылат? Алкама радияллаху анху айтып атат, биз жахилият тоорунда ушул сыфаттардын ээси болчубуз депчи. Тагыраак айтканда, мусулман болуп баштаган адамдар жаңыдан мусулман болгон деңгээлдеги сыфатына бүгүн биз эмне кылып атабыз? Мээнет кылып жете албай кыйналып жатабыз да. Алар мусулман болгонго чейин ушул улуу сыфаттар жашоолорунда бар экен. Төртүнчүсү тагдырдын ачуу нерселерине разы болуу дейт. Тагдырдын таттууна баары разы болот, баары сүйүнөт. Бирок тагдырдын ачуусуна разы болуу, ошого сүйүнүп, Аллага разы болуу бул ыймандуулуктун белгиси да. Лукман Хаким баласына насаат айтат эле, балам, мындай кыл дейт эле. Ар бир насаатыны жашоосунан өткөрөт эле да, тажрыйба кылат эле. Ар бир жашоосунан ар бир нерсени тажрыйба кылып өткөрөт эле. Ошондо бир жолу баласына айтып калды Лукман Хаким, уулум, аялыңа сырыңды айтпа дейт. Жарайт. Экинчиси, милиса менен достошпо, болбойт булар дейт. Эмени барды дагы милиса менен достошту. Көрүш керек да, жөн эле угуп койгон болбойт. Бир күн эмне кылды, үйүнүн артын казды дагы, бир нерсени көмүп салып, аялына келип айтты да, мен да адам өлтүрүп алдым, айтпай эч кимге деди. Дем айтпайм, айтсам камалып кетесиң да, кой айтпайм дейт. Күндөрдөн бир канча күн өткөндөн кийин ата айлап аялы менен урушат. Не болот экен атам айткан өзү дейт. Урушса, аялы чуркка барып милицияга айтып берет, мына адам өлтүргөн дейт. Караса баягы досу келет. Досум болбойт, жок. Төлөбөсөң баары карыш керек болот. Баягы жерде казып турса ит чыгат да. Ит чыкканда бул не кылганың десе, атама айтты эле, аялыңа сырың айтпа деп. Болбойт экен, көрдүң дейт. Кичине урушуп койсом ушундай кылды дейт. Ал эми муну менен достошпо деле болбойт, ишениксиз адам экен булар дейт. Ушундай ар бир тажрыйбасыны, ар бир насаатыны тажрыйбадан өткөрөт болчу атасынынчы. Ошондо эмне кылды? Аллах Тааланын берген сыноо, кыйын учурларына балам разы бол десе түшүнө албады. Ата, кантип мен кыйынчылыкка разы болом? Сабыр кылайын болду, өтүп кетет. Десе жок. Ата, түшүндүрүңүз десе кеттик сапарга десе, ал кезде сапарга чыгыш менен эле кыйынчылык келет эле. Эмне үчүн унаа менен жүрөсүң, кыйналасың, бүгүнгүдөй машина жок, самолет жок, ат эшек менен жүрөсүң. Ушинтип сапарга чыгып жолдо баратып бир жерден курсак ачат. Ата, курсак ачты, тамак аш түгөнүп калды десе, разы бол балам дейт. Ата, баягы эле сөз дейм, разы эмес, сабыр кыл, бираздан кийин тамак жейбиз дебейсизби? Жок, балам, разы болуш керек дейт. Дагы бир аз жүргөндөн кийин эшектери чарчап, эшектер жыгылып өлүп калат. Ата, курсак ачты, эшек өлүп калса, разы бол балам дейт. Сабыр кыл дебейсиз дейт. Жок, түшүнбөдүм дейт. Дагы бир аз баскандан кийин бутуна жара болуп, буту жара болуп баса албайт. Айылга жакындап келген түн кирип кетип калып кетет. Ата дейт, 3 проблема: курсак ачты, эшек өлдү.
бутум жара болуп баса албай калдым. Эми түндө ушул жерде калабызбы, ушунчалык да чоң проблема болобу десе, балам ыраазы бол, мындан чоңу келе электе дейт. Эртең менен жер жарыганда атасыга келип баласы айтат экен да, ата ыраазымын дейт. Негизи бардыгына ыраазымын дейт. Не болуп десе, караса тиги айылга азап келген экен түндөчү. Курсактын ачканы, эшектин өлгөнү, баса албай калгандыгынын бардыгы тиги азаптан сакташ үчүн болгон да. Ошол үчүн адамга келген учурдагы бир кыйынчылыкка налыбаш керек. Андан кийин келе турган чоң жакшылык үчүн учурда кичине кыйынчылык берип турат да. Учурдагы кыйынчылык болбосо чоң жакшылыкка жетпейт. Сиздер менен биздер дагы бул дүйнөгө алып келгендер кыйналып алып келген, оңойлуп алып келген эмес. Чоңойтуп тарбиялагандар кыйналып тарбиялаган. Бир кыйынчылыктын артында чоң жакшылыктар, ыраазычылыктар бар да. Ошондуктан тагдырдын кичинекей келип калган кыйынчылыктарына, ачууларына ыраазы болобуз. Өтө улуу сыфат. Андан кийингиси душманыбызга кыйынчылык келип калса дагы сүйүнбөйбүз. Биздин душманыбыз болсун, бирок ага кыйынчылык келгенде сүйүнбөстөн ага жардам колун сунуш керек да. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды меккеликтер Меккеден кууп чыкканда Мединага кеткен. Мединада турган кезгилде Меккеге ачарчылык келгенде пайгамбарым кайра жардам жүрөткөн. Силер мени кууп чыккансыңар, пайгамбарды кууган коом ушундай болуш керек, көрдүңөрбү? Дагы керек, ешөө деген жок да. Не деди пайгамбар алейхиссалату вассалам? Кой, ачарчылык келиптир, кыйналып калыптыр, жардам жөнөтөйүн деп пайгамбар алейхиссалату вассалам кайра жардам жөнөттү. Ошондо пайгамбар салам айтты: "Фукаха, ого, булар факихтер экен. Удаба, адептүүлөр экен, өтө чечен сүйлөйт экен. Каду айякуну анбия. Булар пайгамбар эле болгону калыптыр. Мин хисалын ма ашрафа. Кандай сонун сыфаттар бар силерде" деди. Адам кичине сүйүнөт да. Дин ушундай бар го, аябай жакшы кылсаңыз, андан жогорку деңгээлди көрсөтө берет экен. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат: "Ана усикум би хамси хисалын", дагы бешөөдү айтайын. Эгер ошол бешөөнү аткара турган болсоңор, анда жакшы толук болуп каласыңар деп айтат. Мактады, ушул 5 сыфатты аткаргандар пайгамбардын жолунда, дагы бешөөдү койсо, андан дагы толугураак болот. Ла тажмау ма ла таакулун. Жебеген нерсеңерди чогултпагын. Адамдар миллиардтар чогултуп атат, эмне кыласың аны? Жеп да успай этпейсиң да. Ошол үчүн айтат, сен аларды чогултуп алек болуп, убактың өткөргөнчө көрө, намаз оку, зикир кыл, ибадат кыл. Эмнеге? Себеп акыретте чогултуш үчүн да. Жебеген нерсеңди чогултпа. Вала табну ма ла таскунун. Жашабаган үйүңдү курба. Бизде жашабаган деле куруп салбадык, 2 этаж, 3 этаж кылып куруп салдык, жашабайт. Өткөндө бирөөнүн атасын сурадым, атаң канча айдан бери 2-кабатка чыгыла экен үйүңдүн десем, 3 ай болуптур дейт. Бирөөдөн сурасам 2 жылдан бери чыга элекмин деп айткан да. Анда неге курдуң 2 жылдан бери ал жака чыга элек болсоң, адам баса изи түшүп калат да, бирөө кирип чыгып кетти дейт да. Неге? Чаң басып калган. Шайтандар, жиндер жашап атат ажакта толдочу. Ошол үчүн пайгамбар салам айтты: "Сага жашабай турган үйүңдү неге курасың? Керектүү үйүңдү балдарыңа, өзүңө бирден бөлмө кылып койсо болду, жетет." Себеби чоң үй курсаңыз, же болбосо көп акча чогултуп алсаңыз, рахатта жашайсың деп шайтан айтат да. Нафсы да айтат. Ошондой кылсаң жыргайсың дейт. Бирок андай эмес. Эгер жыргаганда, чоң үй кургандар, көп акча тапкандар айниктерине темирден решетке койбойт эле. Аны коркконунан койгон, ал жыргагандан койгон эмес, ал рахат бере турган нерсе эмес. Үйлөрүнө камера коюп койгон ар дайым. Неге? Коркконунан. Уктай албай коркот. Ит коюп жүгүргөн үйүнүн алдына коркконунан, аны жыргагандан, байлыгынан эмес. Ошол үчүн жебеген нерсеңди чогултуп алсаң, койгонго жер таппай кыйналасың. Пайгамбар алейхиссалату вассалам деди: "Жашабаган үйүңдү курбагын. Вала танафасу фима гадан анху тазулун." Эртең андан кетип кала турган убактылуу дүйнөнү талашпай эле койгулачы. Талаштын баары, сотко барсаңыз, бир туугандар соттошуп атат, таң каласың. Неге? Кичинеге арзыбаган бир 2 метр жерди талашып. Сен андан эртең күнү кетип каласың. Ошол нерсе үчүн жарышып, талашпай эле койгула. Ваттакуллаха аллази илайхи тухшарун. Аллахка кайрылып бара турган Аллахтан корккула. Варгабу фима илайхи тасирун. Силер эртең алдыңарга бара турган нерсеге кызыккыла. Тагыраак айткан Алладан корккула. Эртең бара турган жериңе кызыккының, жаннатка кызыккының, жаннатты толуп турган, жаннат үчүн чуркагының деген маанини айтты да. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, ушул сыфаттарды да жашообузга алынга ниет кылалык. Булар өтө оор. Бир жолу аракет кылсаң келип калбайт. Балки көп буларга аракет кылуу менен келет. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассалам мусулмандарды
alamga tanıştırganda, sıfatı menen tanıştırganda. Adamlar sıfatı menen tanıgan musulmanlardı. Ошондон биз дагы иншалла sıfattуу бололук. Аллах баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма ва бихамдика.